Саламатсыңарбы балдар? Азыр мекен таануу сабагы. Сабактын темасы тамак сиңирүү органдары тишиңерди сактай билгиле. Сабактын максаты. Сабактын максаты 3 бөлүктөн турат. Биринчиси, адамдарда тамак сиңирүү органдары кандай түзүлгөнүн билишет, тишти сактоонун жолдорун үйрөнүшөт. Экинчи, туура тамактануу режимин сактоо, тишти таза алып жүрүү эрежелерин пайдаланышат. Үчүнчү, окуучулар таза жүрүшөт, тазалыкты сактоону билишет. Анда эмесе балдар, жагымдуу маанай түзүп алалы. Биринчиси тазалык, ыплас иштен качалык, жуунуп көңүл ачалык, таза жерге жаталык. Эми балдар, сабакка көңүл бурабыз. Адамдын тамак сиңирүүчү системасы ооз көңдөйү, кызыл өңгөч, ичеги, бөйрөк, карын астындагы безден турат. Тамак сиңирүү ооз көңдөйүнөн башталат. Ооздон тамак чайналып, шилекей аралашат. Жутулган тамак кызыл өңгөч аркылуу ашказанга келип, айырден карын ширеси куюлуп, тамак иштетилет. Ашказанда тамак 4-5 саат иштелип, андан ичке-ичегиге өтөт. Ичегиде тамак дагы иштетилет. Бу жерден шилекей, ашказандын, ичегинин ширелери менен иштетилген тамакка өт аралашат. Андан ашказан менен ичегинин ички бетиндеги кырындылар менен сорулуп, канга өтөт. Тамактын калдыгы жоон ичегиге өтүп, айырден сыртка чыгарылат. Жүгүрүп баратып жеген кургак тамактар, ачуулар, кесек тамактар ашказанга зыян алып келет. Мунун айынан гастрит оорусу пайда болушу мүмкүн. Балдар, гастрит бул ашказандын өтө курч кармаган оорусу. Булар убагында тамактанбай, кургак нерсе менен шам-шум эткен окуучуларда кездешет. Кез-кези менен убактысыз жеген тамак ашказанда туура эмес иштетилет. Суткасына бир нече жолу бир эле убакытта тамактануу пайдалуу. Мындай учурда ашказан милдетин туура жана так аткарат. Эгерде адамдын ден соолугу жакшы болсо, анда тамакты дагы жакшы ичет. Эстеп калгыла балдар. Тамактанган мезгилде шашылбагыла. Тамакты 15-20 секунд чайнагыла. Чоң тиштеп жутпагыла. Тамактануунун режимин сактагыла жана азыраак толкунданганга аракеттенгиле. Ашыкча жебегиле, өлчөмдү сактагыла. Азыр балдар, 5 минутка бир аз эс алып алалы. Колду таза кармагын, айтат мына бармагын. Мени жу. Айтат жана сөмөйүң, ай-ай болуп көнөйүн. Мени жу. Манжаларын акылат, самындагын жакшылап. Апам көрүп кубансын, алаканын чакылап. Аты жокта ортонуң, айтат кирден коркомун. Мени жу. Шылдыр сылагат, чыпалакта суранат. Мени жу. Манжаларын акылат, самындагын жакшылап. Апам көрүп кубансын, алаканын чакылап. Балдар, бүгүнкү теманын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Тишиңерди сактай билгиле. Тиш бул дененин эң катуу сөөгү. Ар бир тиштин үстү коргоочу эмаль менен капталган.
Анын алдында катуу денттин жайгашкан. Тиштин ортоңку өзөгүндө жумшак пульпа орун алган. Ал аркылуу нервтер жана кан тамырлар өтөт. Ооздогу тиштер ар түрдүү болот. Маңдай тиштери менен ал алманы оңой эле тиштеп коет. Азуулары менен этти чайнайт. Азуу тиштердин үстүңкү урчуктары тамакты майдалоого ылайыктуу. Тамактанган учурда тиштер көп иштерди аткарат. Алар тиштейт, майдалайт. Тиштер көпкө сакталыш үчүн аларды коргоо зарыл. Балдар, тишти сактоонун эрежелерин эстеп калгыла. Өзүңөрдүн тиш щеткаңар менен гана пайдалангыла. Ар бир 3 айда тиш щеткаңарды алмаштыргыла. Тишиңерди өзүңөргө ылайык келе турган тиш пастасы менен тазалагыла. Врачтан кеңеш алгыла. Күн сайын эртең менен жана кечинде тишиңерди тазалагыла. Таттууну көп жебегиле. Таттуудан кариес күчөйт. Жемиш менен жашылчаны көп жегиле. Жаңгакты тишиңер менен чакпагыла. Момпо сүйдү чайнабагыла. Алар эмальды талкалайт. Муздак ичкенден кийин ысык ичпегиле. Эмаль жарылып кетет. Учтуу нерселер менен тишиңерди чукубагыла. Жарым жыл сайын милдеттүү түрдө тиш доктурга кайрылгыла. Кана эмесе, балдар, азыр үй тапшырмасы. Биринчи тапшырма. Туура тамактануунун эрежелерин сактагыла. Дептерлериңерге ден соолукка пайдалуу продуктылардын сүрөтүн тарткыла. Экинчи тапшырма. Төмөндөгү туура сунуштарды таап, туура эместерин оңдоп жазабыз, балдар. Тамак сиңирүү органдары кандай болоорун эске сактап калдыңарбы? Тишти дайыма таза кармоого убада бересиңерби? Азаматсыңар, балдар. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.